16 апрелде жаңы 17 адам коронавирус жұқтырғандығы анықталды. Бишкек шаарында 5-өө, Ошто 1-өө, Нарында 11 адам. Жаңы катталган бейтаптардын арасынан 7 аял, 10 эркек. Жалпысынан 370 киши ооруканада, 359 оорулун абалы орточо жана канааттандырарлык деп бааланууда. Калган 11 адам оор абалда. 20-жылдын 16 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Бишкек шаарынан 5, Ош областында 1, Нарын областында 11. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 466 учуру катталды. Жалал Абад областы боюнча 93, Ош областында 131, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 87, Баткен областында 5, Нарын областында 45, Ыскөл областында 6 бейтап. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргызстанга 12 миллион 150 миң доллар бөлмөй болду. Саламатты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов саламатты сактоо системасын колдош үчүн жеңилдетилген каражат берилип жаткандыгын айтты. Тагыраагы акча коронавируска каршы күрөшүү иштерине, медицина кызматкерлерине жеке коргонуу каражаттарын алууга, транспорттук камсыздоого, санитардык карантиндик постторду, лабораторияларды жаңылоого жумшалат. 12 миллион 150 миң доллардын жарымы грант, жарымы 38 жылдык мөөнөткө 0,75% менен насыяга алынууда. Өкмөт жардамга муктаж, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө тамак-аш азыктарын сатып алуу үчүн 200 миллион сом бөлдү. Тиешелүү чечимге Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Аймактардагы тийиштүү гуманитардык жардамды бөлүштүрүү үчүн өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жеке жоопкерчилик алат. Эч кимге аяоо болбойт. Коюлган бардык талаптар токтоосуз аткарылышы керектигин биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Ал тийиштүү органдарга COVID-19 вирусун жуктурган бейтаптар менен байланышта болгондорго көзөмөлдү күчөтүү керектигин айтты. Карантин бузуп же ооруну башка бирөөгө жугузса жоопкерчиликке тартылаарын эскерткиле. Баарыбыздан суроо талап өтө чоң. Бул өмүр менен өлүм маселеси. Биздин када кетирүүгө укугубуз жок, деди ал. Парламентте Гүлшат Асылбашева баштаган депутаттар акча алмаштыруу жайлары улуттук валютанын күнүн кетирип жатат деген жүйө менен аларды жабууну демилгелеп жатат. Анда акыркы окуялардан жүрүшүндө алмашуу бюролору өлкөдөгү окуяларга жана жалпы дүйнөлүк экономикалык каатчылыкка, коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу белгисиздик жана тынчсыздануу кырдаалынан пайдалануу менен экинчи рынокто долларга негизсиз алмашуу курстарын коюп, натыйжада жасалма толкундануу жаратканы жазылган. Тажикстанда COVID-19 вирусунун бир дагы учуру катталган эмес. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушуна карабастан өкмөт карантин жарыялаган жок. Ишканалар, мамлекеттик мекемелер, мектеп, окуу жайлары мурдагыдай эле ишин улантууда. Муну өкмөт өлкөдө коронавирус катталбаганы менен түшүндүрүүдө. Бирок Тажикстандын интернет желесинде өлкөдө COVID-19 жугузуп алгандар болушу мүмкүн деген ушак кептер катуу талкуу жаратууда. Ендеше бул сайт Кыргыз бауырларымыздың Кыргызстан мемлекетінің тәуелсіздігіне, егемендігіне қалай нұқсан келтіретін, Кыргыз бауырларымыздың, Кыргыз туыстарымыздың намысын аяққа таптайтын мақаланы қалай жариялап отыр. Кытайдын маалымат сайттары Казакстан жана Кыргызстан жайгашкан аймак мурда Цин империясына караштуу болгон деген маанайдагы макалаларды жарыялаган соң соц тармакта бул макала талкууну жаратты. Кыргызстанда Кытайдын жери болгон деген мазмундагы макала Кытайдын Тоа Тяо Чекит.ком аттуу сайтына 11 апрелде жарыяланган. Макалада Кыргызстан Кытайдын курамында турганда абдан бай жашаган, азыр дүйнөдөгү эң кедей өлкө, ички дүң продукциясынын жан башына бөлгөндө $1000 гана тиет деп өлкөнүн экономикалык абалы дагы талдалган. Макалада Казакстанга байланыштуу маалымат бар болгондуктан Казакстан Кытайга нааразычылык нотасын жолдоду. Ал эми Кыргызстан тарап болсо унчук элек. Бул арада Кыргызстан Кытайдан карызды төлөө мөөнөтүн узартууну суранды. Кытайга карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартуу боюнча Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде коңшу өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүүдө маселени көтөргөн. Ал эми Кытай тарап карызды төлөөнү кийинкиге калтырууга кандайча жооп кайтарганы азырынча белгисиз. Дүйнө дали болсо тез таралып жаткан коронавирус менен күрөшүп жатат.
COVID-19 пневмония козгоочуна 2 миллиондон ашык киши кабылып, 134 миңден ашуун адам каза болду. Илдетти жуктуруп алгандар 210 өлкөнүн аймактарында катталды. Учурда вирустан эң көп жабыр тарткан АКШ болууда. Америкада акыркы 24 саатта эле 2569 адам өмүрү менен кош айтышкан. Айрыкча бул дарт Мичиган штатында көп катталууда. Бирок бул штаттын жашоочулары бийликтен кадимки турмушка кайтарууну талап кылып, митингге да чыгышты. Өлкөдө жалпы жонунан коронавирус айынан 28364 адам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Түштүк кореялык электорат дүйнөдөн биринчилерден болуп коронавирус пандемиясы маалында добуш берүүгө катышты. Добуш берүү жайларында социалдык аралыкты бекем сакташып, бет кап менен келишти. Алды менен алардын температурасын текшерип, кийин колдорун дезинфекция кылып, анан добуш берүү жайына киргизип жатышты. Ушундай процедуралардан кийин гана бюллетень берилип, желим кол кап кийип, анан добуш беришкен.